10 майда Арча Бешик конушунун номер 4 муниципалдык аймактык башкармалыгынын квартал башчысы Марипа Тургунова АК-пресс агенттигинде маалымат жыйын өткөрүп, анда шайлоо учурунда Эмгек партиясы тарабынан административдик ресурс жана добуш сатып алуу болгонун айткан. Ал эми 11 майда аталган конуштун тургундары Марипа Тургунованын айткандары чындыкка дал келберин айтып, Бишкек шаардык кеңешинин депутаттыгына Эмгек партиясынан талапкер болгон Руслан Жакшиевке коюлган айыптоолорду четке кагышты. Жакшев Русланга кайрылып кирдик. Демилгелүү топтун мүчөсү Эркинай Жыргалбекова, квартал башчысы Марипа Тургунова бардык жашоочулардын атынан ал өзүнүн кызыкчылыгы үчүн жалган маалымат таратып жатат дейт. Биздин квартал башчысы Марипа Тургунованын информациясына туура маалымат берүү үчүн келдик. Себеби мен атым Жыргалбекова Эркинай Жыргалбековна. Себеби биз бул Арча Беште 30 жылдан бери жашаган адамдарбыз. 30 жыл түптөлүп, ошол айылдын баарын көтөрүп, ошол айылдын ысык сууна көнгөн адамдарбыз. Ошондуктан көчөгөнкү берилген 10 майдагы бизди ушунчалык тынчсыздандырды. Себеби дегенде мунун тарыхы өтө мындай биз кыскача эле айтып кетебиз, бирок өтө терең мааниси бар. Себеби дегенде бул 73 кварталды Арча Бешик өзү 709 000 гектардан турган жер, 24 чоң квартал бар. Ар биринде 1800дөн 2000ге чейин адам жашайт. Андан сырткары бул 73 квартал ошол 24 кварталдын бирөөсү. Биздин населениянын ичинде 1800 киши жашайт. Көчөгөнү биздин ошол Марипа Тургунова кварталыбыз ушул 1800 кишинин атынан сүйлөгөндүгү үчүн биз аябай тынчсыздандык жана аябай нааразы болдук. Ошондуктан биз чындыкты айткыбыз келет. Туура эмес маалыматтарды айтып, бир жактуу сөздөрдү сүйлөп атканга биз өтө нааразы болуп калдык. Элдин атынан сүйлөп, бирөөнүн куралы болуп туура эмес эмелерди айтышып атат. Ошол биздин мен квартальныймын деген кишибиз, ал негизинен биринчиден аны эч ким квартальный кылып туруп шайлаган эмес. Арча Бешик конушунун тургуну Абдилатип Эгембердиев Эмгек партиясы тарабынан эч кандай добуш сатып алуу учуру болбогонун айтат. Бизде Жакшев деген Русланбек деген жигит шайлоого депутатка өз кандидатурасын койгондо келген бизге. Бирок элдин баары топтолгон, жакшы топтолду. Ал өзүнүн программасын жакшылыкка айтып берди. Жасап аткан иштерин айтты, жасап өткөн жумуштарды айтып кетти. Андан кийин өзүнүн бизге боло турган келечектеги ошо Жылмасовке бере турган жардамдарын мэриянын алдында өзүнүн ходатайствосын көргөзүп, кандай иштерди аткарабыз, кандай пландарыбыз бар, ошо элге кандай жакшыраак благоустроение эмелер жасап бергенге ошо өздөрүнүн планын айтты. Мен ойлойм, ошондой жигиттерди биз колдобосок, жаш жигит экен, өзү грамотный, иштеп жүргөн, опыту бар. Анан баягы биздин мектептерге жардам берген ошол жерде баягы спорт детский площадкалар бар кичинекей. Ошолорго жардам берген экен. Анын баардыгын айткандан кийин анан биз ошо элдин баардыгыбыз бир колдо, бир топто, бир добуштан чыгарып туруп ошо жигитти колдоп бердик. Белгилей кетсек, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 2021 жылдын 11 апрелинде өткөн. Анда 25 шаардык жана 418 айылдык кеңештин шайлоосунун жыйынтыгы расмий жарыяланды. Шайлоодо өтпөй калган 4 партия кайра добуш берүүнү талап кылса, уткан партиялар да бири-бирин мыйзам бузууга айыптап жатат. Алардын бири Ак Бата партиясынын лидери Нариман Тулеев Эмгек партиясынын добуштары жокко чыгарылышын талап кылууда. Ал эми маалымат жыйынынын катышуучулары Нариман Тулеевдин бул аракетин каралоо катары баалашат.